Биз болсо жалгыз эмеспиз, жаныбызда сонун коногубуз бар. Тааныштыра кетсек, Кыргыз Эл Аралык университетинин алдындагы таалим колледжинин директору Айзада Жумукова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таң. Дал ошол мугалимдердин таңы кандай башталууда азыр карантин маалы эмеспи? Карантин маалы чындыгында бардыгыбызды абдан күтпөгөн убакта келди. Ошого карабастан биздин университет мугалимдерди жаңы технологиялар менен жана башка онлайн окуу берүүнү жакшы колдоп кеттик. Окуу процесси үзгүлтүксүз менен дистанциондук метод менен жүргүзүлдү. Анын ичинде биз мындай платформаларды колдондук. АВН биздин окуусубуз жана ошондой эле Zoom платформасы, Skype, Moodle жана WhatsApp группа звоноктор менен видео сабактарды өткөрүлүп, ошол окуу процессин үзгүлтүксүз кылып бүтүрүп жатабыз. Эң сонун буга чейин баягы заман өнүгө электордо окуучулар ушундай бир мектепке барбай калган учур болсо кыйын болмок. Азыр ошол сонун болуп калды. Zoom менен көп мугалимдер сабак өтүштү, чогулуштар өткөрүлдү. Анан биздин бүгүнкү темабыз балага кандай тарбия берүү жөнүндө болду да. Ал эми сизге баягы студенттерге кандай тарбия бериш керек экен, билимден сырткары дагы тарбия алышабы, негизи эле МУКТун шарттары кандай? Мен эң негизгиси башынан жалпы маалымат менен баштагым келет. Кыргызстан Эл Аралык университети 1993 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен эл аралык деңгээлде жогорку билим берүү максатында ачылганбыз. Бүгүнкү күндө биздин университет орто кесиптик билим берүүдөн баштап жогорку билим берүү программаларына анын ичинде колледж таалим, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, PhD программалар менен билим беребиз. Колледж жөнүндө айтсак, биздин колледжде чындыгында билим берүү абдан биздин күнгө, азыркы күнгө ылайык болгон инновационный методдор менен жана технологиялар менен сабактар өтүрүлөт. Албетте биз болсо билим берүү менен гана эмес, ошондой эле тарбияны дагы кошо параллелдеп алып кетебиз. Тарбия бүгүнкү күндө чындыгында эң маанилүү болуп эсептелет деп ойлойм. Эмнеге дегенде жаштардын максаттары, ойлору биз замандагы ойлор менен дал келишпейт. Ошон үчүн тарбияга чоң маани бериш керекпиз. Тарбия чындыгында төрөлгөндөн баштап, үй бүлөдөн башталат экен. Мен өзүм 3 баланын энесимин. Бүгүнкү күндө айтарым, ошо 3 балага үчөнү бир метод колдонууга болбойт экен. Үчөө бир үй бүлөдө бир эне менен бир ата менен өссө дагы үчөөнү ар кандай 3 метод талап болуп жатат. Ошондуктан ата-энелерге, ар бир балага, мугалимдерге, ар бир окуучуга көңүл буруп, аларды мотивация кылганга аракеттенип, жакшы бир ойлорду, жакшы пикирлер менен бөлүшүп, жакшы максаттарды койгонго үйрөтүш керекпиз. Баланы канча жаштан баягы өзү кызыккан иримдерге катыштырса болот деп ойлойсуз? Менин оюмча, бала мектепке баргандан баштап кантайдыр бир өзүнүн келген максаттары болот. Желанияси болот. Ата-эне аны байкап турса, ошолорду өнүгүүгө, өстүрүүгө жардам бере турган азыркы убакта көптөгөн кружоктор жана ар кандай технология менен берген кошумча сабактарды өтүрүлөт. Мисалы үчүн биздин колледжде биз жаңы бүгүнкү күнгө ылайык болгон лабораториялар, тилдерди үйрөнүүгө лингофонный кабинеттер, ошондой эле информатика, жеңил программирование үйрөнгөнгө робот технологияларын колдонобуз. Мунун баарды албетте окуучуну ар кандай өнүгүшкө жардам берет деп ойлойм.
Жакшы. Анан дагы бир суроо, ушу колледж деп калдык. Буга чейин баягы 9-ду бүткөн окуучулар эртерээк эле мектепти бүткүсү келип, колледждерге баруу мүмкүнчүлүгү жогору болгон. Анан жакындан бери эл ичинде айтылып келе атпайбы, ушул 9-ду бүткөн система жоюлат дагы, бир гана 11-ди бүткөн окуучулар кабыл алынат депчи, ушундай жалпы билим берүүдө өзгөрүү болот деп. Анан ошондой эгер болуп калса, колледждердин тагдыры кандай болот? Менин оюмча жоюлат деп ойлобойм, мүмкүн кыскарат, мүмкүн саны кыскарат. Бирок чындыгында айтканда бүгүнкү күндүн билим берүү жагы ошол деңгээлдеби, керектүү деңгээлдеби деп айтканга кыйналам. Эмнеге дегенде 9-класс бүткөндөн кийин убакытты бекер өткөрбөгөстөн, андан көрө биздин колледжге келип тапшырса, биз эртерээк аны чоңойгон студенттердин жашоосуна алып барып, поэтапный окуу, билим берүүгө аракеттенебиз. Мисалы үчүн бизди 10-11 программаны бир жылда өздөштүрүшөт окуучулар. Анан кийин 1-2 курстун университеттик программасын, профессионалдык циклы башталат. Жана 3 жылдан кийин ал аттестат эмес, диплом алат. Ал диплом менен колледж 3 жылы. Ооба, Биринчи жылы 10-11де окуйт, 2 жылы болсо кесиптик, Кесиптик. Анан дагы бир суроо, кээ бир окуучулар кызыгышы мүмкүн да, ошол 9-ду бүтүп тапшыргысы келгендерчи. Колледжди бүтүп туруп деле иштей берсе болобу, кандай жумуштар иштей алат, же сөзсүз түрдө бакалаврда окуш керекпи, кандай? Ал албетте жумуш алып жаткан тараптан чечилет. Мисалы үчүн колледжде бүткөндөн кийин мугалим башталгыч класстардын мугалимдери болуп иштесе болот. Ошондой эле башка мамлекеттик жана ошондой эле жеке менчик деле компанияларда иштесе болот деп ойлойм. Андан башка, если жогорку билим алам деп биздин университетте билимин улантса болот деп ойлойм. Бүтүрүүчүлөр менен кийин бүтүп кеткенден кийин байланыш үзүлөбү, же болбосо аларды жумушка орнотуу дагы каралганда? Жумушка орнотуу бизде деген окуу процесси болуп жатканда 2 жолу практика өтүшөт колледжде. Ал практика как раз иш менен окуу жайын көпүрөсү болот да. Биз тааныштырып, ошого шарт түзүп берип атабыз. Если окуучулар өзүн жакшы маанайда көрсөтсө, албетте ишин уланып кетсе. Ошо колледж тууралуу дагы бир суроо болсун. Кандай факультеттер бар? Биздин колледж таалимде 7 направления бар. Бул финансы, юриспруденция, программирование, переводческое дело, иностранный язык, башкы мектептердин мугалими жана социальная работа. Анан былтыркыга караганда быйыл мисалы карантинден чыктык, анан абитуриенттерге быйылкы 2020 жылдын абитуриенттерине кандай баягындай жеңилдиктер каралган? Жеңилдиктер ошо тапшырып жаткан тестированиеде кичине жеңилдик кылдык. Анын баары онлайн түрдө болот. Албетте онлайн түрдө болот. Бир убакыт беребиз. Ошодоки тесттин суроолоруна жооп берет, үйдө отуруп. Биз карабайбыз. Эң сонун экен. Анан дагы бир суроонун багытын бир аз өзгөртсөк, Айза дайым, өзүңүз дагы ушул кыргызча кеу дейбиз, орусча мукта отпайлыбы? Ошол окуу жайды бүткөн экенсиз, Жок, мукта бүткөн эмесмин. Кайсыл тармакты бүттүңүз эле? Экономика багытын бүткөм, бирок Кыргыз Россия славян университетин бүткөм. Кыргыз Орус славян университетин окугансыз. Да. Бала кезде ушул мугалим болуу максатыңыз бар беле, же турмуш өзү алып келип койдубу бул чөйрөгө? Чын айтканда, мектепте окуп жүргөндө, эң алгачкы класстарында, 1-2 класста ата-энем айткандай, мугалим болуу менин эң биринчи максатым болчу экен. Ойногондо дагы кечээ жекем менен жана курчактар менен ойногондо дагы мугалим болуп ойночу экенмин. Бирок улуу байкем эжем күлүп, мугалим кесиптик финансы жагынан ас болосуң го деп айткандан кийин өзгөртүп кетсем керек. Бирок өзүм билбей, аң сезимин ошол жакка мени алып келди. Азыр мен ушул окуу билим берүү жагында иштейм, ошого абдан ыраазымын. Анан колледждеги Айза дайым менен үйдөгү Айза дайымдын айырмасы чоң элеби? Айырмасы бар. Үйдө албетте балдар менен
жолдошум менен, үй бүлөм менен жумуш экөө айырмасы бар. Жумушта Кайсыл жактан көбүнчө мүнөзүңүз оор болот? жумушта. Жумушта. Демек, студенттер Айзада же келатат деп бурчка тизилип калат экен да. Биз аракеттенебиз колледжде атмосфераны бүгүнкү күнгө ылайык ачык маанайда өткөрүүгө. Андай деп ойлобойм, бирок баарыбыз сылык мамиледебиз. Биз дагы студенттерге, студенттер дагы бизге сылык мамиледе. Анан ошол колледжде дейин же эл аралык университетти бүткөн баягы абитуриенттердин баягы өзүңүздөр сыймыктанган, мамлекетибиздин жооптуу жерлеринде иштеген, баягы сыймыктана турган студенттериңиздерди атай кетесизби? Албетте андай студенттер бар. Бул жакшы жерлерде иштешет, көбүнчөсү азыркы жаштардын максаты Америкага кетип ошол жерде иштешет. Андан башка көп биздин мамлекеттик представители болуп, депутаттардын да аттарын азыр айтып өтпөй эле коеюн. Алардын ичинде дагы биздин бүтүрүүчүлөр бар. Башка бүтүрүүчүлөргө албетте бул кандайдыр бир мотивация болушат. Бирок бардык бүтүрүүчүлөргө, бардык студенттерибизге биз бирдей мамиле кылып, бирдей билим берип, бардыгына жакшы бир ошо эмелерди каалайбыз. Бул КУнун чындап тарыхы бай экенин угуп жүрөбүз. Мисалы, буга чейин өкмөт башчыларынын окугандагы, билим алгандагы жери бар бул университетте. Башка эл өкүлдөрү, жогорку кызмат адамдары окуп чыккан жер бул жер. Анан эми бир аз дагы суроонун багытын өзгөртүп туралы. Теги өзүңүз эне экенсиз, 3 баланы тарбиялап турсуз. Анан ушул жумушка кандай оорчулук болобу, болбойбу? Анан башка да бир кызыккан өзүңүздүн хоббиңиз катары, мугалимдиктен сырткары эмне өнөрүңүз бар? Суроого чоң рахмат. Бүгүнкү күндө башка хобби менен кылганга кичинекей кызым 1 жаштан жаңы ашты. Албетте ошого убакыт кичине жетпей жатат. Бирок мен күнүгө жумуштан чыккандан кийин ошо балдарыма ошол мен алар менен чогуу өтүп жүргөн убакытты кайрадан үйдөн өткөрүүгө ошончолук көңүлдү 2 эсе көбүрөөк берүүгө аракеттенем. Менин оюмча бул менин колуман келип жатат. Анан жогоруда эле айтып калдыңыз, Америкада окуганды каалашат деп. Анан кийин айтсаңыз, ушул студенттер менен чет элдик жака окууга жиберүү багыты каралганбы? Ооба, колледжде дагы, бакалаврда дагы бизде переводческое дело направленияси бар. Аларды окуп, окуу процессинин ичинде көптөгөн программалар бар. Мевлана, Erasmus жана башка өзүнүн окуунун билиминин деңгээлин өтүп, анан программалар менен чет өлкөдө окуп келип, кайра келген дагы окуучу студенттер бар. Эң сонун экен Айзадайым, баягы убакыт гана кыска болуп турат, болбосо биздин суроолорубуз түгөнбөйт болчу. Анан мугалимдердин кесиби бул бардык кесиптердин төрөсү деп коет. Керек болсо пайгамбарлардын да кесиби мугалим деп айтылып жүрөт эл ичинде. Анан сизге ыраазычылык билдиребиз, жумушуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Ар убакта мыкты студенттердин ардактуу эжеги болуңуз, көптөгөн сыймыктуу улаңыздарды тарбиялаңыздар, үй бүлөңүздөргө дагы бакыт каалайбыз. Себеби эне болуу анын түйшүгү өзүнчө болсо, мугалим болуу түйшүгү дагы бир өзүнчө түйшүк. Ошолорду көтөрүп жүргөн сиздей мыкты жаш мугалимдер, айымдар бар болсун. Рахмат. Жана Кутман азыр таңда ошол азыр сизди 7 дубан көрүп турат. Ошо каалоо тилектериңиз болсо, жана абитуриенттерге кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Бүгүнкү күндө эң биринчиден бардыңарга, менин элиме эң биринчи кааларым чың ден соолугуңарды карап, максаттарыңарды туура коюп, максаттарыңарга умтулгула. Ал эми абитуриенттерге азыр аттестаттарды колуңарга алган убакыт келип жатат. Колледждерде карап, бардык толук информация алып, келип экскурсияга бизге келсеңер дагы биздин инфраструктура силерди ыраазы кылат деп ойлойм. Келгиле, билим алгыла, өңгүлө. Бүгүн бизде конокто Кыргыз эл аралык университетинин алдындагы таалим колледжинин директору Айзада Жумукова болду.